Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу мекендештер, Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, билем мен көптөгөн видеолор чыгарып жүрөм сиздерге. Колдон келишинче көмөгүңүздөрдү көргөзөсүздөр. Өтө көптөгөн адамдарга эми мындай сиздердин жардамыңыздар менен мындай сиздерге мен себепчи болуп пайдабыз тийип атат. Биримдигибизди, бекемдигибизди баардык жерде көргөзүп келебиз. Пандемияларда кандай ынтымагыбызды көргөзүп койдук. Мына түштөн кийин маңадан звонок болуп калды. Бул агабыз бизге кайрылыптыр. Сумкасы менен документтерди полный бар жокту Апшакта уурдатып коюп турганбыз. Подмосковьяда заводто иштейт экен эле. Анан билесиздер, документи жок адам эч жака бара албайт. Азыр 2 жаш 3 айлык баласы менен, 1 жаш 3 айлыкпы, 2 жаш 3 айлыкпы, анын колунда 4 айлык наристеси менен бир жаш үй бүлө көчөдө калып кетиптир. Но агабыз ичпейт экен, чекпейт экен ачыгычы. Документ жоготкондон кийин халтураларга барып, колдон келишинче иштеп, квартира бир комнатаны снимать этип, кадимки бизге окшоп жашап келеткен эле. Анан акыркы күндөрү текшерүү болуп, тапканы жолдо ошол токтоткондорго берип, эми түшүнүңүздөр окшойт, көрүнгөнгө берип, ушу бир штраф албай калайын, тынч жүрөйүн, таза болоюн депчи, тапканын берип, акыры квартплаткадан акчасы жок болуп, акыры ошол квартирадан деле чыгарып салыптыр мындай айтканда. Ошентип дос туугандары жардам бериштир колдон келишинче. Эми билесиздер, чет жерде жүрөбүз, жакын адамдары деле ар убакта жардам бере албай калат экенбиз да. Ошого туугандарым колдон келсе жардам берип койсок, агабыздын колунда колу күлө экен, евро наркы беркилер билет экен. Ошого жумуш иштеткендер мени көрүп аткан болсоңуздар, агамдын эч кандай документтери жок, апарып иштеткен болсоңуздар, ушул 1-2 сомго иштеп алса, жатып иштей турган иштер көп. Мен билем, кыргыз бригадирлер аябай көп. Канчадан иштетсеңиздер дагы алып барып бир ай иштетиңиздер туугандар. Номерлерин мен комментарийге коюп койгонмун. Бүгүн барарга еш жери жок азыр буларды. Мен азыр бүгүн пятница күнү видеону тартып атам, азыр уже чыгарам, тартып эле чыгарам. Срочно видео бул. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Карта номерлерин коюп койгонмун. Жардам берип койсок жакшы болот эле туугандар. 20 рубль болобу, 50 рубльден болсо дагычы, где-то бир 20-30 миң топто берген болсок, булар өздөрүн эптеп кеткенге жакшы болот эле. Айтып коеюн, агам ичпейт, чекпейт. Эгер квартира кармаган бир туугандар көрүп аткан болсоңуздар, туугандарым, бир комнатыңыздарды бериңиздер, бала чакасы менен 4-5 адамдын үстүнө кошуп эч ким киргизбейт. Бир ай кой берген болсоңуздар, акчасын беришет. Посольствого чалып документтерин тактадык, кудай кааласа понедельник келиңиздер деди. Туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрдүн негизинде документтерди тууруласа болот экен. Жардам кылып коелук, колдон келишинче жардам кылып коелук туугандарым. Ошол эми болор болбоско эле адамдын жүзүнү тартып YouTubeга чыгарган дагы бул жакшы иш эмес экен. Билесиздер, буга чейин өзгөнүк агамы чыгардык, андан айттым, 2 күн болбостон өтө көбү чалды мага, өзгөнүк туугандарыбыз Кыргызстанга салып ийди. Бул агабыздын негизи түбү өзгөндөн болот экен. Азыр Жалал Абадта турат экен. Көп нерсени айтпайын. Бардыгы өзү менен өзү экен да. Эч кимден жардам калбай калыптыр. Акыры аягы ушундай случайга түшүп калыптыр. Азыр жолугуп отуруп айтып атпайбы? Мен дагы ушундай кылып YouTubeга эми силерге кайрылып калам деп ойлободум эле депчи. Мен деле ошол көрүп турат элек видеоңор депчи. Азыр бирөөдөн телефон алыптыр. Бир кыргыз тууганыбыз, Алла разы болсун, телефон берген экен. Телефон ошол көрүнгөн жерге зарядка сайып көтөрүп жүрүшөт экен. Кечээ күнү бир досумдукта жатыптыр. Бүгүн уже барарга эч жери жок. Бүгүн көрүп аткан болсоңуздар туугандар, сразу айтыңыздар адрестерди. Мен түбүндө номерлерин жазып коем. Барышсын, бир комнатыңыздарды бериңиздер туугандарым. Азыр колумдан келишинче мен ошол рекламалар тартып жүрөм. 5000 рубль азыр чыдап кетем буларга, кудай кааласа. Бир күн бир жерде жашайбы, эмне кылат, же сиздер чакырып калсаңар ошол жерге барабы? Азыр жееңе дагы эч нерсе жок экен. Эртең менден бери чай ичпей жүрүптүр. Мына ушундай туугандар. Лайк басыңыздар, комментарийга карта номерлерди жазып койдум. Эмне деп чыгышында мен жазып койгонмун. Связь номерин жазып койдум туугандар. Көңүл кош карабаңыздар. 20 рубль, 50 рубльден көп сурабаймын. Бир 30-40 миң топто берип коелук. Жашоосун улантып кеткенге. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Кыскача жарнамабыз бар. Көңүл буруп коюңуздар. Рахмат туугандар.
Туғандар, қысқаша жарнама. Гарибалди 23 корпус 2-де Азия Микс болып көргенде арзандату баштады. Өзіміздің қырғыздардықы Ной Черемушкиннің 6-шы вықтан шығып солу қайырғанда әлі мұна где-то 100 метр, 200 метр басқанда Азия Микс. Бұл жер жағашқан, екінші этажға көтеріліп шығамыз. Екінші этажға көтеріліп солу қайырғанда мұна өте чоң жерге қырғыздар киім дүкені ашқан. Көргендер болған болса, мұна 5000 сомдық сода қылсаңыздар, моғышуан футболкалар бекер қошылып берілет. Мұндай футболкадан 200 штук бар азыр. Аялдар келіп киім қылса дағын болады. Мұна мұндай брендовый киімдер сатышады. Өзімізден қырғыздардықы өте көп қошқан емес, келіп киінсеңіздер болады. Ішті уақытылары 10-дан 10-ға чейін. Мужской бұт киім сатқан жері дағын бар мұна. Шашылып, чамданып киініп алыңыздар. Мұна. Номерлерін, адрестерін жазып қойдым. Біздің демірші шол Азия Микс болды, құда қаласа туғандар. Анан кирді шықты біреу жарым болып қоса сүйін қайырластар. Ішіңіздер кегілік, тынш болыңыздар, бір-бірімізді ешқашан көчөдө калтырбайлык. Дакан сайдайт, кегенен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорыйдан, базадан текшерип берет бекер.